куптан окугандан кийин эң биринчи эгерде багымдатка турам десеңизчи эрте жатыңыз. Жана иншалла бекем ниет кылыңыз, дарат менен жатыңыз. Алладан сурап жатыңыз. Ихлас Фалак Насту дем салып жатыңыз. Будильникти коюңуз. Телефон бар. Сиздерге саат канчада күн чыгып атат билбейм. 5:30 чыгабы? 5:45. 5ке коюңуз. 5тен 5 өткөнгө коюңуз. 5тен 10 мүнөт өткөнгө коюңуз. Уйкусурап бирөө өчүргөндө кайра сизди ойгото берсин да алчы. Бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш керек. Тугандар, багымдат намаздардын корозу деп коебуз. Намаз багымдат колго тийдиби? Болду, Кудай кааласа 5 убакыт ет ал. Пайгамбарыбыз хадисте айткан. Караңыз, ким куптан намазын жамаат менен окуса, жарым түн ибадат кылгандай сооп алат. Багымдат намазы жамаат менен окуса, түнү бою ибадат кылган сооп алат деген. Багымдат намазын окуган адам Алланын коргонуна кирген адам деген. Коргон. Ал тууралуу бир нерсе деп айтпагыла, болбосо Алла силердин артыңардан түшөт деген. Багымдат намазды окуган, о, машалла. Ошончо Алла баарыбызга тоофик берсин. Малдарды помой берип багып жатат. Ушунун өкүмү кандай? Мындай турабыз. Помойдо тугандар, караңыз. Помой берип баккан жакшы эмес. Эти помой жыттана түшөт. Малдарга алхамдулилла өзүнүн чөбү, ал чөп жейт. Ошон үчүн тугандар, мал багып атканда азыркындай ачып кеткен, пачып кеткен ар нерселерди бере бербеш керек. Ачып кеткенде спиртовой брожение деп коет, мындай ачтыгысы мененчи жакшы болбой калат. Ошон үчүн помой аларды эгерде таза болсо эчтеке эмес. Мисалы атайын нан кылдыңыз, мисалы катыган нандарды бергендер бар. Жөс анча-мынча мисалы не деп коет эле бу чөп чарга аралашкан салат балаттар, буз эле гана эмес, ушундайларды берсе мейли. Аны помой деп ушу мусорду айтат, ошого окшону берген болбойт малдарга, жакшы эмес. Бир берип койсо мал арам болуп калбайт. Эти барып ошондо жыты чыга баштайт да, дайыма бергенденчи. Так, менден төмөнкү суроо. Зикирди өзүң үчүн эле айтса болобу? Же өткөн момундарга, маркумдарга, жакшы саналаш адамдарга, бирөөлөргө айтса да болобу? Тереңирээк түшүндүрүп бериңизчи. Зикирди өзүңүз үчүн да айтсаңыз болот, ошонун сообун маркумдарга багыштасаңыз да болот. Экөөнү тең кыла бербейсизби? Өзүңүзгө да пайда, башка маркумдарга да соо. Бир эрежени угуп алайлы. Шариаттын эрежеси. Кайсы сооп сизге келбесе, маркумга өтпөйт. Барбайт. Сизге келген гана барат. Бу киши келди, атама Куран окуп берип коюңуз. Мен айттым 1000 сом дедим. Мага сооп келбейт. Бунун атасына каяктан барсын? Ошон үчүн эреже ушундай. Качан сизге сооп келсе, анан сиз башкаларга багыштай аласыз. Башкаларга, я Алла жеткире аласыз, жеткир депчи. Ошон үчүн мына зикирдин сообун өзүңүзгө дагы, анан машалла башкаларга дагы. Истигфардын сообу. Мынакей, мисалы, хадисте келет, бир киши бейиште экен, даражасы көтөрүлүп кетет экен да. Анан таң калып эле, эмне себептен бул даража мага берилди десе, периштелер айтат экен. Би истигфари валадик лака. Балаңыз сиз үчүн истигфар кылды эле, ошол себебинен даражаңыз көтөрүлдү дейт мына. Бала ата үчүн зикир кылыш керек. Истигфар кылыш керек. Я Алла атамды кечир. Я Алла апамды кечир. Эгер өтүп кеткен болсо, иншалла тиякта даражалар көтөрөт. Бу дүйнөдө болсо, дагы даражалар көтөрүлө берет, соопторду ала берет. Ошон үчүн иншалла башкаларга багыштасаңыз болот. Зикирлерди, салаваттарды, истигфарларды. Так. Өтүп кеткен ата энем Куран окуп жатабыз.
Бирок өткөн 2 ай мурда Marwa телеканалында bir acı alım өлгөндөргө ошол күнү гана Куран түшөт деди. Калган күнү эч кандай пайдасы жок деди. Ал туура эмес айтты. Куран-ы Карим касиеттүү китеп. Окусаңыз өлгөн күнү дагы, өлө электе деле, өлгөн күнүн эртеси деле, сиз өлгөнгө чейин деле соо тие берет. Kur'an'ın şafaatı okumuş. Kur'an'ın her bir tamgasına 10 sevap verilir. Bir sevap cermen asmanga batpaydı. Alif, lam, mim bir emes. Alif özünçe tamga, lam özünçe tamga, mim özünçe tamga. Şunun için inşallah mümkün siz yaxşı düşünmeye kalsanız gerek. Je alıp olsa kişine şaşılıp adaşıp aytıp aldığı. Hatta Kur'an ölgön günü de başka günlerde barı sevap diyor. Assalamu alaikum damılı, alaikum assalam. Şariattın negizinde kantip kız tandap jana toydu kanday kılıp tuğra ötkörü alabız. Birinci Allah'dan soraysız. Ya Allah bana imandu ömür turmuş nasip kıl deysiz. Allah Teala'dan soraysız. İstihara, emi kızlar köp. Kimisinin cıldızı sizge layık gelet, kanday bolat, kelечек kanday bolat, ahiret kanday bolat. Bunun bardығы bizge karangı bolgonduktan Paygambarımız istihara degen namaz үйrötkөн. Anın uzun 2 rekat namaz okuyuz, duasın kılas. İnşallah. Anakin en kıskası Allahumma khirli vahtarli. Ya Allah bana jaktırgın, bana özün tandap bergin dep dua kıl. Jaşlar, бұл дағы Allah'dan soray turgan iş. Anan özünüzde hareket kılganda apаңызға, ejеңizге, дайежеңізге, жеңелер, ошолор кыздарды жакшы билет. Sizge şariat уруксат берген, ушу жүзүн bir карап койсоңуз болду. Пайдет болду, пайдет болду бияк. Пайгамбарыбыз айткан, "Ой жаштардын жамааты. Кимиңердин күчүңөр жетсе үйлөнгүл, анткенде бул көздү, уяттуу жерди сактайт" деген. Кимиңер күчүңөр жетпесе, анда орозо кармагыла. Бул адамдын шахватын сындырат. Пайгамбарыбыз bir hadiste айтат, жигиттер кыздардын 4 нерсесин карап үйлөнөт dedi. Кээ бири сулуулугун карап үйлөнөт, кээ бири байлыгын карап үйлөнөт, кээ бири ата тегин карап үйлөнөт, кээ бири динин карап үйлөнөт. Fadfar bidati din. Dinin karap üylönüp baktırı ol dep koydu. Bunun manisi kanday? Birinci prioritet oşo üylönöm degen ömür joldoşuңuz, ömür turmuşuңuzdu tandap atkanыңızda dinin karаңыз. Ekinci orun anan sululuğu, baylığı anan ata tegi. Bir danışman adam sonun aytkanda mындай деген жакшы кыла, ой жаштар. Карап туруңуз. Динин карасаңыз номер 1. Эгерде сулуулугу болсо, ошол кыз диндар, имандуу, намазкан, уяты бар. Тилинде зикири бар. Имандуу кыз сизге түшүп келип калды да, бул 1 деген тамганы коесуздар. Ошого сулуулугу дагы болсо 0 кошосуз. Канча болду? 10 болду. Байлыгы дагы болсо, атасы бай болсо, дагы 1 0 кошосуз. Канча болду? 100 болду. Ата тектүү болсо, дагы 1 0 кошосуз. Канча болду? 1000 болду. Эгерде дини жок болсо, мына динди 1 алып таштайсыз дагы, эми эмнеси калды? 3-0 болду. 0-0-0. Демек, dini жок болсо, анын байлыгы, чырайы, теги 0 деген сөз. Эгерде ошо кыздын дини жок болсо, иманы жок болсо, уяты жок болсо, такыбалыгы жок болсо, анда угуп алыңыз. Ал катар-катар 0дон башка эчтеке эмес ал. Анан тойду дагы суроосу бар эле. Ушинтип иншалла тойдо жөнөкөй болот. Пайгамбарыбыз айткан, "Аулиму валау бишат", bir koy soyup bolsun, toy ötkөрүп койгула деген. Ошо кошуна колоңдорду, тууган уруктарды чакырып,
Пананчанын баласы пананчанын кызына мынакей баш кошду деп, машалла нике бул курсанчылык күн, бир кубаныч күн, ошону бир той өткөрүп, чай тамак берип койсун. Бирок исрап кылбай. Анан кафе, сафе, тияк, бак, даңгыр, доңгор, танса панса, 5 саат, 5 түрлүү салат ал жок этугандар. Ал болбойт алар. Ал исрапкерчилик ал. Бирөөгө жагабы, жакпайбы ачык айтайын. Ошончолук эле акчаңар көп болсо, балдарыңарды, кыздарыңарды үйлөп турмушка берип атканда, семейный бюджет деп коет. Үй бүлөлүк бюджет. Ошол баш кошкондорго акчаны берип койбойсуңарбы анан көрөм. Булар нары машина алабы, жер алабы, мына атын эле ана базарыңардагы контейнер алабы, ишти кылып кетет да, исрап кылып эмне аласыз? Бирок той өткөрүп коюңуз, мейли. Бирок жөнөкөй болсун, мейли. Бир тамак болсо мейли. Аш барса мейли 2 тамак. Эми 3, 4, 5, анан 5 саат отурмай. Ушуну кантип кыласың? Устаз, жакында бир окуя болду. 2 машина жарышып баратып, кокусунан каршысында келаткан машинаны уруп алды. Bir adam kaza oldu. İnna lillah. Şeriattın negizinde kunu kança tölenöt. Qarap turuңуз туган. Атайлап өлтүргөн болсо, шарият айтат 3 алуу дейт, жатак. Эгерде катадан өлтүрүп алган болсо, шариаттын негизинде куну төлөнөт 100 төө. 100 төө төлөнөт. Бирок адамдын жаны, адамдын каны бааланбайт, угуп алыңыз. 100 төөң чипуха. Бүткүл дүйнөнүн байлыгы bir canга, bir kanга layıktı emес. Просто şariatımız şu adam balasının kanı tekke ketpesin dep 100 töөнү koyup koygon. Atak adamdın kanı baasız, adamdın canı baasız. Çünkü Allah Taalam saktasın da jaşlar özgöçö. Mınандай жарышып, каты кайдап, азыр жол кырсык аябай көбөйдү. Тугандар, Allah берген жан аманат. Буну ар кандай кылып эле жок кылганга укук берилген эмес. Өзгөчө таксисттер отурган клиенттериңиздин бардыгы жаны мойнуңузда аманат. Барып кетип атып уктап калып, барып кетип атып кагышып, ичип алып айдап, катып айдап, кыямат күнү жооп бересиз муну бардыгы. Ошон үчүн этияттайлы тугандар. Барыңыз иншалла. Көп болсо жарым саат кийин жетесиз, 1 саат кийин жетесиз. Акырын эле айдаңыз. Катып айдаганда шайтан дагы дейт. Ана баягы неуправляемый болуп калат дагы, жолдон чыгып кетип, өзүнө да залака, башкаларга да залака истейт. Siz зекет берүү байларга парыз деп айттыңыз. Ошондо бай адамга кандай адамдар кирет? Толук маалымат бериңиз. Бай адам деп шариатыбызда 85 грамм алтынга байлыгы жеткен нисап деп коет, өлчөмү, ошону бай деп айтат. 85 грамм алтын. 85 грамм алтын быйылкы Рамазан айда эсептегенде 1 грамм алтын 4550 сом болгон. Алтын көтөрүлүп турат, түшүп турат. Ошондо калькулятор адесинде жок экен, 4550 85 грамм, телефондору сразу 368 болуш керек, а? 386.750 сом. 386.750 сом байлыгыңызга ушу бар болсо, сизге зекет фарыз болот. Угуп алыңыз. Ошол 386.500 сиз кой сатып иштейсиз. Аласыз, сатасыз, аласыз, сатасыз. Жарымы акчалай бар, жарымы кой менен. Койду кийинки базарда кайра сатасыз. Ошо байлыкты санап көрөсүз. Контейнериңиз бар. Наличие акчаңыз өзү 100.000 сом эле. Бирок контейнердеги товар оборотуңуз 500.000 сом бар. Сизге зекет барыз. Түшүнөсүзбү? Сөзсүз эле наличие эмес. Товар оборот ошоңуз болсо, эртеге эле сатам да күн сайын сатып атпаймынбы? Ошо парыз болот дагы, парызды аткаруу качан келет милдети? 1 жылдан кийин. Парыз качан болот? Аткаруу милдети качан болот? Парыз болду. Мисалы бүгүн канчанчы июль болуп калды? 18 июль 2025. Бүгүн мен ошол акчам жетти. 386.750 сомго жетти, жолсо 400.000 сомго ээ болдум мен бүгүн. Мен бүгүн байлардын катарына кирдим.
Эми качан зекет берейин? Эмдиги жылы. Bir жыл өткөндөн кийин, бирок хижри менен эсептелинет. Bir жыл өткөндөн кийин ошол ада акчасын карайт да шариятчы. Акчадан банкрот болуп калган жокпу? 200 миңге түшүп калган жокпу? Жок. Ошол бойдон жандан көбүрөөк болсо болду. Эми 40тан бирин бересиз. 400 миң сомуңуз бар экен, 40тан бири. Канча бересиз? 10 миң сомду бересиз. Кимге бересиз? Атаңызга бербейсиз, апаңызга бербейсиз, аялыңызга бербейсиз, балаңызга, кызыңызга, небереңизге, чоң ата, чоң эне, тайта, тайнеңизге бербейсиз. Бир туугандарга берсе болот, эгерде кембагал болсо. Кошна колоң айылдан бере баштайсыз зекетти, муктаждарга бересиз. Бечараларга бересиз, кембагалдарга бересиз. Жетим жесирлерге ошо. Кимде азыркы акча жок болсо, ошол зекетке алганга лайыктуу болуп эсептелинет. Сиз зекетке берген кишисиз, ошондойлорду тандап беришиңиз керек болот. Саламу алейкум. Күйөөсү наразы болгон аял бейишке кирбейт дейт. Эгерде күйөөсү бейнамаз фасык болсочу, же баарына тиешелүүбү? Же мындай карап турабыз. Бир адам өзү фасык, намаз окубайт. Жөндөн жөн эле аялына эмне үчүн наразы, ушул жерде караш керек да. Аялына эмне үчүн наразы? Намаз окубаганына наразы болсо, жакшы эле экен анда. Эгерде көчөгө айтпай эле чыгып кетсе, күйөөсүнө баш ийбей эле, күйөөсү фасык болсо дагы ошол аял бейишке кирбейт дейт мына. Ошон үчүн мына жерде аялдын мойнундагы милдет күйөөсүнө баш ийүү, күйөөсүнөн сурап иш кылсын. Күйөөсү кандай болгон чакта дагы, ал күйөөсү фасык болобу, намаз окубайбы, алдамчыбы, мошенникпи, кыямат күнү ал жооп берет ал. Бирок сен өзүң аял киши катары сен бияктан жооп бересиң. Никеде эки нерсе болот. Макулсуңбу турмушка чыкканга? Макулдугуңду бердиңби? Ооба, бердим деп аял айтат. Ушунга аял болуп жашаганга, баш ийип жашаганга, ушунун урпагын улантканга мен макулмун. Өзүн толук тапшырды. Баладан сурайт, кабыл алдыңбы? Кабыл алдым. Эмнесин кабыл алдың? Тамак ашын камсыздайм, кийим кешесин камсыздайм, турак жайын камсыздайм, махыр калыңын берем. Мына 4 жоопкерчилиги бар. Ошолорду берем деп камсыздайм, ушуну кабыл алдым деп атат. Эми карагыла, аялдар, кыздар. Шарият күйөөңөрдүн мойнуна ушунча чоң жоопкерчилик койду. Сени багат деди, кийинтет деди, оорусаң дарылайт деди. Сени ушунда турак жай менен камсыздайт деди. Ушунча чоң жоопкерчиликти күйөөнүн мойнуна жүктөп туруп, сага бир эле жоопкерчиликти жүктөдү. Баш ийип кой деди. Анан ошого баш ийбей койсо, каалагандай көчөгө чыгып кетсе, өзүн таза кармабаса, ушактап жүрө берсе, намаз өз убагында окубаса, парда кылып жолук салынбаса, анан кийин ошо кантип анан бейиш көрөт анан? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Айюма имраатин саллат хамсаха ва самат шахраха ва таат ба'лаха ва ахсанат фаржаха фатадхул мин айи абвабил жаннати ша'ат." Ау кама кала алейхиссалату вассалам. Кайсы аял 5 вакыт намазын окуса, орозосун тутса, абийирин сактаса, күйөөсүнө баш ийсе, бейиштин 8 эшиги тең ачык, кайсынысынын кааласына кирип кетсин деди. Эми туура, кээ бир эркектер эмнесине жөндөн жөн эле тансага түшпөгөн үчүн наразы болот да. Бул жерде баш ийүү жок ага. Мындай учурларда ала баш ийүү жок ал. Андай боло турган болсо, Кудай кааласа иншалла бул аял түз эле бейишке кирет ал. Мага баш ийбедиң деп айткан. Ошон үчүн эки жакты тең тегизеп, кайсы негизде баш ийбей атат, кайсы негизде баш ийип атат, ушул жерде каралат да. Мен орус улутунан карыз элем. Ал каза болуп калыптыр. Мен эмне кылам? Ошол орус улуттун туугандарын табыңыз. Балдарын табасызбы, туугандарын табасызбы, ошолорго кайтарып бериңиз. Эгерде таптакыр урук буругу жок, эчтекеси жок болсо, анын атынан анан кийин карап бир садака кылып бересиз да.
Алладан кечирим сурайсың, кыямат күнү ал калтырбаш керек да өзү үчүн. Эң негизгиси ошо шарият боюнча ошонун тууган уруун таап бериш керек. Конок тосуунун адеби тууралуу айтып бериңизчи. Конокко сразу тамак алып келиш керек. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-ажалату минаш шайтан." Шашкан шайтандан деген. Бирок 5 учурда шайтандан эмес экен. 5 учурда шашыш керек экен. Ошо шашканыңыз шайтандан эмес. Калган учурлар шайтандан. Биринчиси конок келсе, тамак бергенге шашылыш керек экен. Бул шашканыңыз шайтандан эмес. Экинчиси, адам өлсө тез көмгөнгө шашылыш керек экен. Бул дагы шайтандан эмес. Үчүнчүсү, карыз болуп калсаңыз бергенге шашылыш керек экен. Азыркындай орус өлүп калгандай эмес. Карыз болуп калса тез шашылыш керек экен бергенге. Бул шайтандан эмес. Канча болуп кетти? 3 болду. Кыз бойго жетсе, турмушка бергенге шашылыш керек экен. Бул шайтандан эмес. Күнөө болсо, тообага шашылыш керек экен. Бул шайтандан эмес. Канча болду? Кийинкисине өтөйүн. 100 000 айлык алсам, канча зекет беребиз? Жо бербейсиз буга. Айлык алгандар, эгерде айлыгын топтой берип, 400 000ден ашып кетсе, анан бересиз. Эгерде айлык күнүмдүк расходко аралашып чыгып эле, 1 жылда карасаңыз, баягы 2-15-30 дегендей, канча чыгаша алдыңыз, кеттиңиз, ошо менен эле расчет болуп калса, эч кандай зекет важып эмес. Зекет айына берилбейт. Айына парыз болбойт. 1 жылда 1 жолу берилет, 1 жылда 1 жолу парыз болот. Устаз, 16 жаштагы балага кандай насаатыңызды айттыңыз? Алла разы болсун. Бүгүн жумада айткан ошол насаат. Таква болсун, алым, илим алсын, Куран жаттасын. Ассаламу алейкум. Жумаңыз кабыл болсун. Амин. Жылкынын зекети тууралуу айтып кетсеңиз. Биздеги Ханафи мазхабта жылкынын зекети боюнча өзүчө талаш. Зекет бар, жок дегендечи, этият үчүн бериш керек. Жылкыныкында. Кандай кылып бересиз эми? Ал жылкы дагы 6 айдан көбү таланын отун жесе, тоолордун чөбүн жесе, мейлиби? Ошого эгерде 6 айдан көп сарайда кармасаңыз, ага эч кандай зекет жок. Ага канча чөп жеп берип, сиздин расходуңуз каякта кетип атат? Шариятта ушуну караганда 6 айдан көп эгерде таланын чөбүн жеп турган болсо, эми ошодон анан карап туруп 40тан 1-ин бере бересиз. Болсо жылкынын баасын баалайсыз дагы, ошону 40ка бөлүп коесуз. $40 000 жылкыңыз барбы? Машалла. $1000 зекет дегендей. Маркумду жайга койгондо жүзүн ачыш керекпи, же ачпаш керекпи? Рахмат. Маркумду угуп туруңуз. Кепиндегенден кийин жүз жабылат. Жаназа окулунат. Жүзүн ачмай жок. Окуганга чейин ачса болот. Жаназа окудубу? Бунун ахиреттин сапары башталды. Ачканда кээ бир учурда өзүңүз коркуп кетишиңиз мүмкүн. Шарият уруксат бербейт ачканга. Болуп байлап коебуз. Көкүлдү. Белинен, көкүрөгүнөн, путунан байлап коебуз го жип менен. Алып барып койгондон кийин ошолорду чечип коесуз. Түшүнүктүбү? Боолорду чечип коесуз. Кабырга койгондон кийин ошо боолорду чечип, ошол жерде эле калтырып кое берет. Бирок жүзүн ачпайсыз. Кыблага кичине каратып коесуз. Кандай? Аркасына топурак коесуз. Мындай мисалы, мында жатат да. Макулбу? Мынау ийим бар го, далы бар го? Ошол жака, анан бели көчкү жагына мындай кылып. Что маркум андай жатканда мындайраак болсун. Өтө көп эмес, мындай жаткызып койбоңуз. Жөн эле кичине эле мындай кылып койсоңуз болду. Жүзүн бурабаңыз. Бурбаңыз да кыблага, өзү эле бурулат ал. Алланын өкүмү менен өзү эле бурулат. Жөн эле кичине көтөрүп коюңуз болду. Бирок жүзүн ачпаңыз.
Эмнени түшүнүңүздөр, жүзүн ачмай жок, бирок боолорду чечмеyi бар. Assalamu alaikum, sizni tereң урматтайбыз. Рахмат, Аллахым эки дүйнө бактылуу кылсын. Амин баарыбызда. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Суроом, амин. Жакын досумду кантип ыраазы кылып, досумду бейиштен болушун дейби, жолугушун дейби, айласы барбы? Бар. Чыныгы дос, чыныгы дос. Ахиреттик достор, Алла таквалар болот. Калганы бардыгы дос эмес. Пайгамбарыбыз айткан, адам баласы досунун дининде болот. Ошон үчүн карасын досун. Кимди дос кылып атат, жакшынакай караш керек да. Досуңузга боорукер болсоңуз, аны динге тартыңыз. Жакшылыкка чакырыңыз. Айыбын жашырыңыз. Жакшылыгын жайылтыңыз. Абалын сурап туруңуз. Алланы эстетип туруңуз. Мына чыныгы дос ушул. Жакшылыкка чакыра бериң, даватка алып чыгыңыз. Суром, каза намаз жөнүндө шам намазынын убактысы өтүп, куптандын убактысы кирсе, кайсы намаз биринчи окулат? Казабы же убакыты келген намазбы? Сиз биринчи убакыт келген намазды окуңуз. Анан каза намазды окуйсуз. Эгерде өмүрүңүздө балагатка аткалы толгондон бери намазыңыз каза боло элек, 5 маал намазыңыз каза боло элек, ошондойлорго тартип важип. Ал кандай деген? Биринчи каза болгондо окуш керек, анан убакыттагы фарызды окуш керек. Мен оюмча арабызда андай жок го дейм азыр. Андайлар табыш азыр кыйын болуп калды. Ибадаттагы жана дүйнө иштеринде жалкоолуктан кантип кутулсак болот? Жалкоолуктан кутулууга пайгамбарыбыздын дуасы бар. Аллахумма инни аузу бика минал хам вал хузн вал ажз вал касал. Вал ажз вал касал деген ушул. Пайгамбарыбыз 8 нерседен пана тилейт эле. Эрте менен жана кечинде, күн сайын. Ya Allah, Allahumma inni a'udhu bika minal ham wal huzn wal ajz wal kasal wal jubn wal bukhl wa dara'atid dayn wa ghalabatir rijal. Ya Allah, кайгыдан мени сакта, гыжалатчылыктан сакта, алсыздыктан сакта, жалкоолуктан сакта, сараңдыктан сакта, коркоктуктан сакта, карызга баткандан сакта, залымдардын каарынан сакта дейт. Ушунун бири жалкоолуктан сакта деп дуа кылат эле. Ибадатта жана дүйнө иштеринде жалкоолуктан сакта деп дуа кылыш керек да. Биринчиси Алладан сурадыңыз, экинчиси аракет кылыңыз жалкоолуктан сактаганга. Анан көбүнчө адамчы, билесизби, шайтандын азгыруусу менен жалкоолоно баштайт да. Өлүмдү эстегенде шайтан кача баштайт. Адам өлүмдү эстесе, машаалла, жалкоолугу кете баштайт. Кой, ибадат кылайын, тез таарат алайын. Каякта уйку келет, дозок эске келсе. Ошон үчүн иншалла өлүмдү эстеш керек. Анан башкаларга даават бериңиз. Жалкоо адам ийгиликке жетпейт деп даават бериңиз. Тырышчак адам, мээнеткеч адам Алла Таалам дайыма алдыга чыгарат аны деп. Башкаларга айта бериңиз, Кудай кааласа иншалла өзүңүздүн жалкоолугуңуз кетет. Эркектерге катуураак эле айтып деп коюңузчу. Bir nerse desen ele kursağım tok, kursağın tok, kiyimin bütün dep uruş kıla vered. Kursağın tok, kiyimin bütün dep uruş kıla vered. Çok ama uruş baş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Khayrukum li ahlihi. Sizlerden en arаңардағы жақшыңар, үй бүлө бала чакаңарга, аял бала чакаңарга жакшыраак. Мен үй бүлө бала чакама эң жакшымын деген. Ошон үчүн маселе курсагы токтукта эмес, кийим бүтүндүктө эмес. Көңүл дагы чоң маселе бул. Ошон үчүн иншалла үй бүлөдө качан бакыт болот, качан сый урмат болот, качан үй бүлөдө тургандар иман сөзү болсо, имандын китеби окулса,
Үйдөгü алхамдулилlah нафил намаз, зикир, ибадаттар болса, пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуйлу, жылуу сөз сүйлөйлү, убакыт бөлөйлү. Аялдардын отурушу көп болуп жатат. Ресторан, кафеде насаат айтып коюңузчу. Жакшы эмес. Жакшы көрүнүш эмес ушулар. Ушунчалык акчаңыз ашып атса, экономдоп умрага барыңыз, ажылыкка барыңыз, даватка чыгыңыз, кайрымдуулук иштери аябай көп, ошолорду кылыңыз. Ресторан, кафеде, ресторан, кафе, жашоошу менен өтүп кетеби? Качан ибадат кылабыз анан? Айда аралаш, ар берекетте, нама харам, махрам айырмасы жок учурлар болуп калат. Не канча болсо да. Устаз, Кур'анды кандай эффективдүү, тез, туура үйрөнсөм болот? Өзүңүздүн методдоруңуз менен бөлүшүп коесузбу? Мен 3 жол окуп, бирок Кур'анга эч түшө албадым. Бун эң оңой элечи. Сиз мынау телефонду азайтыңыз. Ошол убакытты имам менен же болбосо Куранды жакшы окуган адамга мечитке келиңиз. Дагы ошонун убактысы бар болуп калат, кээде бар болбой калат, кичине тыйын бериңиз. Ошо окуганыңыздын акысын бериңиз. Имам же болбосо кары же алым сиздин акчаңызга муктаж эмес. Просто ошол учурда бала чакасын багыш керек эле, базарга кетип атат эле. Ошо базарда таба турган акчаңызды мен берден эле берейин, мен окутуп коюң деп. Ошо убакытка төлөп коюңуз. Дагы акча сизден чыкмайынчачы, сизде кадыр болбойт. Сиз анан кадырлайсыз. Бекер нерсенин кадыры болбойт экен. Кадырлап анан кийин анан жакшы үйрөнөсүз. Анан эң мыктысы алхамдулилlah жакшы кары алымдар менен чогуу даватка чыгып кетсеңиз, нур үстүнө нур анда. Анда 40 күнүн ичинде жөн эле Кудай кааласа Куранга түшүп, баарын окуп келесиз. Эрк керек. Даджал ким? Ал кыямат күндө келеби? Кыяматка жакын келет. Кыяматтын улуу белгилеринин бири Даджалдын келүүсү. Даджал ким дейсиз? Бул капыр. Bir gözü жок. Экинчи көзү жүзүмдөй болуп чыгып турат. Моундай. Жүзүм чыгып турат го? Оркой. Пешенесинде капыр деген жазуусу бар. Дүйнөдө 40 күн болот. Бирок андай фитна, андай дүрбөлөң, андай жалганчы алам көргөн эмес да. Биринчи күнү 40 күндүн биринчи күнү 1 айдай, экинчи күнү 1 аптадай, 1 жылдай, экинчи күнү 1 айдай, үчүнчү күнү 1 аптадай, калган 37 күн жөнөкөй эле күндөй болот. Даджалдын фитнасынан пайгамбарыбыз ар бир намаздан кийин пана тилейт эле. Бизге үйрөткөндө пана тилегиле деген. Устаз, биздин достор 30 жаштан ашты. Үйлөн деп коюңуз. Үйлөн. Эми илим менен алек болбосоңуз, туган азыр дүнүйө жаман. Бузукулукка тартат. Аз заман. Ар адамдын буза турган нерсе чөнтөгүндө. Ошон үйлөнүш керек. Үйлөн деп айттым да. Ата эне өтүп кетсе, ордуна каза намаздарын окуп берсе болобу? Жок, биздин мазхабта болбойт. Фидиясын берсе болот. Фидия деп коет. Ата эне өтүп кетсе, ошону окулбаган намаздарына фидия. Фидия дегени 1 күн намазга 1 фитр садака, 50 сом. 5 убакыт намазга 5, фитр важип кошулат 6, 6 жерде 50, 300 бул 1 күндүкү, 30га көбөйтсөңүз 9000 1 айдыкы. Ушул фидия бейбечара кембагалдарга берилет, акырын бере берсеңиз болот. Бирок аркасынан намаз окуп, орозо тутуп берүү бизде жок. Биздин мазхабта жок. Ажылык кылып койсо болот артынан. Артынан ата эне өтүп кеткен, буну намаз бадал деген жок, орозо бадал деген жок бизде. Хаж бадал деген бар. Артынан ажылык кылса болот. Үшүр жөнүндө толук түшүндүрүп коюңузчу. Үшүр жерден чыккан
жер жемиш, бардык ошолордо продукциялар. Мынакей. Биздеги балары барго, ошодон дагы үшүр берилет. Жемиштерден, бардык ушулардан, дандардан, buğday olsun, arpa olsun, жүгөрү maka olsun, alma, kartoşka olsun, pakta olsun, ekiye bölünür. Kayrak жер, сугат жерден. Үшүр дегени кайрак жерден. 10-дон 1 берилет. Кайрак жерден картошка алдыңыз, 10 тонна. 1 тоннасы үшүр дейт. Кайрак жерден чөп ордуңуз, 100 пресс. Ошонун 10 прессин үшүр дейт. А сугат жерден сиз мээнет кылып, суу буруп келип, канал менен суга акча төлөп, буга үшүр эмес, буга 20-дан 1. 10 тонна картошка алсаңыз, баягы кайрак жерден 1 тонна берет элеңиз, сугат жерден 500 кило бересиз. Түшүнүктүү? Чыгымды карабайт. А? Беде да көп. Все, бедени прессини менен бере бересиз. 100 пресстен 10 прессти чыгарасыз да, эгерде сугат болсо 100 пресстен 5 пресс чыгарасыз. Түшүнүктүбү? 100 пресстен канча? 5. 20 пресстен 1 да. 20-дан 1 бересиз да. Кимдерге бериш керек? Айылда эң кембагалга апарып бериң. Карап көрүңүз, билесиз. Эң кыйналганга, эгерде айылыңыз бардыгы эле бай болсо, экинчи айылды караң. Ал айылда нормальный болсо, башка айылды караңыз. Карасынын бардыгы жакшы болсо, ана башка районго өтөсүз. Ушундай. Өзүңүз жакындан башталат да. Кой, бай алып кетип калган. Анан баягы расходдор бар го эстегенде. Эгерде карап туруңуз, сиздин карызыңыз болсо, эч кандай үшүр сизге важип эмес. Зекет важип эмес. Эгерде карызыңыз болсо, мейлиби? O sugat жерденби, кайрак жерденби канча алсаңыз, бирөөнү 1 сомго бербей, бардыгын карызга бересиз. Бул карызы жок адамдарга айтылып атат. Карыз болсо, анда биринчи карызга бересиз. Адамдын укугу Аллахтын укугунан алдын турат. Зекет менен үшүр бул Аллахтын укугу. Карыз адамдын укугу. Алла Таалам боорукер. Биринчи адамдын ишин бүтүр, ана меникин бүтүрөсүн деп атат. Кандай дедиңиздер? Не деп едиңиздер? Динибиз керемет бекен? Керемет да. Ошон үчүн кээде адамдан карызсызбы? Сразу карызды бериңиз. Ошо чөп менен бересизби? Буğday менен бересизби? Алтын менен, акча менен? Но берип кутулуңуз, тез-тез. Эртең мененки жана кечки зикир толтуруудан Куран окуу кайсынысы соолду? Туугандар, бул экөөнү бири-бири менен кагыштырбай эле койгон. Чай ичкен менен, суу ичкен кайсынысы? Нан жеген менен, тамак жеген. Бул бардыгы эле бул. Зикир өзүнүн учурунда окулунат. Куран өзүнүн учурунда да окулунат. Ошон үчүн сааркы учурларда, кээ бир учурларда, мисалы, рүкүдө биз Куран окубайбыз. Ал жердин учуру зикир. Субхана роббиял азим. Аерде Ясин окулбайт. Саждада Субхана роббиял а'ла, аерде зикир. Аерде ихлас окулбайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кайсыл учурда, кайсы амалды айтса, ошону кылуу ибадат. Таң эртеңде багымдат бүттүбү? Эми Куранда окуусу дагы бар, зикирлер дагы бар. Угуп туруңуз. Мисалы, намаз бүткөндөн кийин Ихласты, Фалакты, Нас сүрөлөрүн окуу сүннет. Ошондой эле Субханаллах, Алхамдулилlah, Аллаху акбар зикирлерди кылуу да сүннет. Кааласаңыз буну биринчи кылыңыз, кааласаңыз буну экинчи кылыңыз, айырмасы жок. Бирок экөөнү тең кылыңыз да. Түшүмдө азан айтып, бирок толук айта албайм. Бул эмнеден далалат берет? Чечмелеп берип коюңузчу, рахмат. Азан дават. Бул Аллахнын даваты. Пайгамбарыбыз айткан. Аллахумма рабба хади даваты тамма. Алла Тааланын даваты бул. Сизге да толук менен болсоңуз, иншалла карап, толук Аллахнын жолуна чыгыңыз. Даватты иншалла толук кылыңыз. Деген мааниде. Устаз, жаңы үй салып киргенбиз.
Бирок үйгө кирсем караңгы сезиле берет. Акыркы 10-15 күндөн бери тынчтык жок. Кантип дем салсак болот? Пайгамбарыбыз айткан. Эгер кесепет болсо 3 нерседе болот деди. Аял, үй, ат. Болсо кесепет болсо 3 нерседе болмок деген. Демек, эгерде үйдө ушундай сезилип атса, сиз үйдүн 4 бурчуна аятал курсун окуңуз. Нени окуңуз? Аятал курсун. Абдурахман ибн Ауф разияллаху анху үйдүн 4 бурчуна аятал курсун окуган. Бул коргон. Бул сактай турган. Жаман көздөн, жаман сөздөн, жаман жин, шайтандын жамандыктарынын бардыгына. 4 бурчуна. Корого да окуп койсоңуз болот, үйдүн өзүнүн 4 бурчуна окусаңыз да болот. Макулбу? Анан иншалла үйдө машалла зикир кылыңыздар, дуа кылыңыздар, Куран окуңуздар. Үйдө иншалла нафил намаздарды окуңуз, тахажжуттарды окуңуз, Кудай кааласа, бардыгы жакшы болот. Кредити бар адам умрага барса болобу? Менин жеке оюм кредитин бериш керек. Тез кредиттен кутулуш керек. ОСАГО жана ипотека тууралуу айтып бериңизчи, Алла разы болсун. Мамлекеттин иши. Кадырбек деген досум бар, үйлөн деп айтып коюңузчу. 32-ге чыкты. Адилет, Бактыбек, Эламан, Азат, Нуржит, Өмүрбек. Машалла, ушундай достор бар. Өзүңөр жакшынакай карындашыңарды бирөөсүн бергиле да. Бул кайра эле муну Кадырбекти кыйнап эле. Бериңер келбейт дагы анан. Жакшы имандуу бирөөңөрдүн карындашыңар болсо, атайын Кадырбек ушунчалык дос экенсиңер, ушунча жакшы көрөт экенсиңер, аны жакшы адам деп ошончо айтасыңар да. Карындашыңар бериңиздер. Кыямат күнү кандай болот? Бейиште кембагалдар, дозокто байлар кирет. Жок. Бейишке имандуулар кирет. Байыбы кембагал айырмасы жок. Дозокко имансыздар кирет. Байыбы кембагал айырмасы жок. Албетте кембагалдар биринчи кирет. Байлар эсеп китебин берип анан кирет. Кембагалдар эсеп китеп бере турган иштекеси жок, түзеле кирет. Хадистерде келет, 500 жыл кийин кирет дейт. Ошон үчүн кембагалдар өтө эле бай болоюн деп эме кыла бербей эле коюңуз. Бар болгондо каниет кылса, Алла аз эле амалына разы болот экен. Бактылуу болуш үчүн байдын кембагал болгонун кереги жок. Же кембагалдын бай болгонун да кереги жок. Бактылуу болуш үчүн имандуу болуш керек, бүттү. Намазды тургузуңуз, зекет, Куран, зикирлерди, исламдын 5 парызын тургузуңуз, имандын 6 парызын бекем кармаңыз, ушуну элге жайылтыңыз. Жөөттөргө өлүм тилеп дуа кылса болобу? Хидаят тилеңиз. Иман тилеңиз. Анан ушунчалык эле жүрөгүңүздө эме болсо, жараткан Алла булардын тагдырында иман жок болсо, жок кыл деп өлүм тилесеңиз болот. Жайында футболка, шорталарды кийип жүрөм. Көбүнчө үйдөн алыс, талаада болуп калам. Тааратым бар, бирок тизем көрүнүп турат. Намаз окусам болобу? Болбой калат. Ханафи мазхабда тизе авратка кирет, жабыш керек туганда. Киндик авратка кирбей калат. Тизе кирет. Ошон үчүн сан көрүнгөн шорталар болбойт. Мен аны шорта дебейм, калың турсаре деп коем. Калың турса кийип алып көчөдө чыгып эле атын шорта деп коюп алыптыр. Уялбайсың мен. Биздин динибиз уяттуулуктун дини. Ошон үчүн иншалла андай кылбагыла. Алхамдулилlah Таалам берген мынакей иншалла узунураак кичине ошо бир тизе ошо 10 сантиметр кошкон бир жакшы шым алып алсаңыз, намаз өтө берет эле да.
Андай кылбайлы. Биз кичинекей кезибизде мынакей чоң аталарыбыз өтө жакшы эсибизде. Ушу мектеп окуучу балагатка тола элекпиз да. Айылда аксакалдар бар эле, суучулук деп коет. Суучулуктарды азыр жаштар билеби билбейби? Суучулук менен экин тийгенде шым кийип алат элек да. Азыр аксакалдарыбызга рахмат дагы. Өй балдар эле деп эле айтып коет да. Мурдагылар айтып отурбайт эле. Суучулук менен экин чабат эле да. Туурабы? Ошо жакшы эле экен. Ошо уяктуулук ошо менен келет экен карап турупчу. Аз тек коюп балдар буякта калсын, кыздар ошого өтүп кетпеди yani. Чечинип жарынып. Аксакалдардын алдында, эркектердин алдында уят деле калбай калды. Орда уялат эле, кой деп жолук салынайын деп, кой узунураак кийинейин деп мындай кылып туруп. Динибиз уяктуулуктун дини, уяктуу жашоону үйрөткөн дин. Чачтын бир жерин алып калганын калтырса күнөө, туура айтасыз. Бир жерден уккан окшойсуз. Пайгамбарыбыз хадисте айткан. Чачты койсоңуз, тегиз коюңуз. Пайгамбарыбыз мынакей кулакка чейин, улактын жумшагына чейин, желкесине чейин койгондору келет. Жакшынакай тарап, жакшынакай майлап, мисалы да. Эгерде кое турган болсоңуз, самындап, сонун жууп. Ала турган болсоңуз, алганга кезек келсе, тегиз алыңыз. Бир жерди көбөйтүп, бир жакты аз алып, пайгамбарыбыз буга тыйым салган. Суроо имамчылыкка жеңи кыска көйнөк менен өтсө болобу? Макру болуп калат дейт алымдарыбыз. Карыздардан кутулуш үчүн кандай дуа окуш керек? Аллахумма кфини би халалик ан харамик ва агнини би фадлик амман сивак деген дуа. Дуа кылыңыз ушуну иншалла. Анан кийин о баягы галабаты дайн деген 8 саар кеч пайгамбарыбыз дуа кылат деп айтпадымбы? Ошол дуаны да кошсоңуз жакшы болот. Чоң ажылыкка барганы мүмкүнчүлүк болбосо, умрага барса болобу? Же ал парыз болбой калабы? Барса болот. Чоң ажылыкка мүмкүнчүлүк жокпу? Пайгамбарыбыз дагы кичи ажылык кылган. Умра бул кичи ажылык да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 4 кичи ажылык кылган, умра. Бир исламдагы фарз ажылык кылган. Пайгамбарыбыз айтканда, силер ажылык менен умраны катар-катар кыла бергиле деди. Күчүңөр жетсечи. Анткени бул экөө жакырчылыкты жана күнөөнүн бардыгын жок кылат деген. Урматтуу ажы, бизде өлгөн жерде үйдүн ээсинен эмес, эл өзү алыс жума дейби? Алыс жука чай жасайт. Ушул туурабы? Не деген алыс жука чай дегени? Жеңилирээк деген. Жакшы, өзү мындай шариятыбызда бир үйдөн өлүк чыга турган болсо, алар кайгыга кабылып турат. Кошуналар, туугандар тамак ашын берип турсун дейт. Адамгерчилик, мусулманчылык, айылдаштык, атуулук милдетиңизди аткарып атасыз. Ошого жардам берип 3 күн, кайгы 3 күн. Андан кийин анан мурасы бөлүнгөндөн кийин, эгерде үй ээси кой, бирөөдө карыз албай эле, эч кандай милдеттүү эмес, бир кичине кан чыгарып, тууган уруктарга, кошуна колондорго чай берип коем десе, ихсан кылып коем десе, тыюу жок. Бул азыр айттым го муну, кайра кайтарам. Асага дегени мына обязательный страхование. Бул мамлекеттик. Азыр мисалы машиналарга страхование кылып атпайбы? Камсыздоо деп. Бул мамлекеттин тарабынан эгерде кылбай кое турган болсоңуз, машинаны айдатпайт, жаса штраф берет ал. Бул жакта мамлекеттин тарабынан милдеттүү кылып койду. Бирок страхование шарият боюнча айта турган болсок, милдеттүү эмес. Шариаттын тарабынан. Бирок мамлекет милдеттүү кылды, мамлекет жооп берет, кээ бир нерселерди мамлекет өзү чечет. Биз шариаттын көз карашын бизде сурасаңыз, биз айтып коебуз. Бизде ошол страхованиянын такафул, ат-таъминул ислами деп коет. Аны Кудай кааласа иншалла жакын арада
Кудай кааласа биз ошону сунуштайбыз. Исламдагы страхование кандай? Вакыфтын негизинде кетет. А так азыр бүткүл дүйнөдө страхованияда. Европа, Америка бүткүл бизге дана эми эле келип атпайбы? А болсо мисалы чет мамлекеттерде чоң нерселерде бардык өзү страхование кылып коет да. Кепилдик страхование туугандар өз чынын айтканда бул мынандай да азыр ажыгылыкка кетип атканда адам баласы алдына ала эле вакцина сайдырат да. Ден соолугун страховать этипчи. Бир нерсеге чалдыгып калбайын деп алдына ала ошону кам көргөндүн атын страхование деп коет. Түшүндүрө алдымбы? Ооруп калбайын деп алдына ала ушу менен азыр жаман оорулар күчөйүп атат азыр. Мына коронавирус деген бир балекет болду. Ушу бир укол алып коеюнчу деп. Өзү коронавирус боло элек. Же рак күчөйүп кетти, рак оорусу. Ошону алдына ала мен бир вакцина берсе алып коеюнчу, ал боло элек. Ошондой алдырса болобу десе, болот дейт. Кудум ушундай эле мал мүлкүм азыр жоголо элек. Кокустан Кудай сактасын бир кырсык болуп, үйгө, жер титирөөгө, машинеге бир нерсе ошону алдына ала кам көргөндүн атын страхование деп коет. Шариаттын өзүнүн алхамдулилlah чектери менен болуш керек бул. Талаптары менен болуш керек. Кудай кааласа иншалла жакын арада бир жакшынакай кылып айтып беребиз. А так мына азыр Европадан келген страхование бул шариатта туура келбейт, арам нерсе. Анда сүткорлук бар, анда алдоо бар, анда кумар ойноо, кумар бар. А шариат көрсөткөн такафул таптакыр башкача, жер асмандай. Мейли. Маркум, не? Намла маркум жок. Не дейт? Матуриди акидасыны аялдарга кандай кызматтай милдеттерин айтып кетти. Не дейт бул? Мына жакшы жазганда түшүнбөй калам. Матуриди акидасында аялдардын кызматы кандай деп жазылган. Берет. Матуриди акидасынын аялдарга кандай кызмат не дейт? Кызмат кылат деп ушундай мамиле. Аялдарга аял кандай, эркек кандай айырмасы жок. Бардыгын биздин акидабыз матуриди акида. Biz Sunnilerdenbiz, Ahl-i Sünnet vel Cemaat'ın Maturidi, Aşaira emес, Maturidilerden. Hani inşallah azı qarap turup, negizi tuğandarçı alam talaşta da, qayerде çeşmelep, cüziyat dep bölükçelere girgende talaş bolup ötedi. Üstürtön Kudaga şükür talaş yok. Allah bar mı? Bar. Hiç kanday talaş yok. Жалгыз mı? Жалгыз. Hiç kanday talaş yok. Şerigi yok mu? Şerigi yok. Hiç kanday talaş yok. Жаралганга вообще окшош эмеспи? Окшош эмес. Эч кандай талаш жок. Эзелтен түбөлүктүүбү? Ооба, эч кандай талаш жок. Кудурети, илими чексизби? Ооба, эч кандай теле. Анан келип туруп кээ бир жерде Кур'ан-ы Каримде аяттарда муташабихат деп коет, Алланын колу, Алланын жүзү деп келген жерлерде анан ошол жерде майда чүйдө киргенден талаш болуп кетет. Ошон үчүн жалпысынан да калайык калкка жалпысынан эле ишеним келтирүү ошол милдеттүү болуп эсептелет. Ичине кирбей эле анан мындай суроолорду тияк бияктарга мисалы ар жерге алып чыгып адамдарды түшүн акылына жараша сүйлөш керек. Дүрбөлөң кылып башынан айлантпай негизги нерселерин айт болду. Кызматтар аял эркектер бардыгы бирдей эле. Учурашканда кантип учурашат? Учурашканда эки колдоп учурашат. Ассаламу алейкум дейт. Бирок жөн эле кол берип коюп унчукпай койбойт. Учурашуу негизди тахия угуп туруңуз. Кол бербей эле учурашса болот. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Мына учурашуу. Хадистерде келет, ошону дагы толуктагыңыз келсе кол берип коюңуз дейт. Кол берип коебуз. Эки колдоп учурашып коебуз. Көптөн бери көрө элек Москва, Россиядан келди, кучакташып койсо болот. Демек, тил менен эле, кол менен эле, кучакташуу менен эле. Ана күн сайын эле бурак элемде кучакташуу алда болбойт. Саар кеч көрүшүп эле кайра эле кучактап. Эми көптөн бери көрө элексиң, машалла сапарга кетти, ден соолугу ооруп, эми чыгып келди. Ажыдан келди, умрадан келди. Машалла, кучакташып учурашып кой, муанака деп коет шариатта.
Muanaqa деген moyunga moyun тийгизүү деген. Башка эмес, moyunga moyun. Кейбіреулер көкірек мындай жаштар. Moyunga. Устаз, келерки жума 3 күндүккө чыгайын деп ниет кылдым. Кандай ниет коюп чыгыш керек? Оңолуу ниетинде чыгыш керек. Динди үйрөнүп, оңолом деп, ушу ниетте. Башка бирөөлөр оңдой эмес, оңолом деген ниетте. Бүтөбү? Аллага каршы чыккандарга эмне болот? Эки дүйнөдө бактысыз болот. Устаз, айылда жумасыны чемпионат болот. Футбол боюнча чоң агаларыбыз чыдабас ойношот. Эптеп биринчи местага илешет дейт. Оюн бүткөндөн кийин жаштар өсүп өнсүн деп коет. Ар кандай немелерди кылат экен дагы, оюн бүткөндөн кийин жаштар өссүн деп коет. Өзүнүн агаларын агалай албаган башканын эшигин сагалайт дейт кыргыз. Агаларыңарга уступка кылып койгула, эчтеке болбойсуң. Улууну урматтаган кичиден ызат көрөт. Эми алар кичине карып калды да, силердей жүгүрө албайт. Силердей дем жок. Эчтеке эмес, анча деп коюп алдына салып берип коёр эчтеке. Чында алды эле сүйүнүп калат. Бирок акыйкатта силер жөн эле жеңесиңер. Эми оюн кызысын да. Эгер тең команда болсо, анда машалла. Бирок туугандар, мына спорттук оюндар бар го, акча сай ойнобоңуздар. Намаз каза болбосун. Денени чыңдоо максатында мейли. Күчтүү болойлу деп. Бирок намаз болбосо деле, дагы каза болбосо деле ойной берген нак шайтандын оюну. Намаз окуп ойной бер калгандан. Абу Ханифа рахматуллахи алейх, биздин мазхаб башчыбыз айтат, кайсы оюн Алладан бекапар кылса, ошол макру дейт. Үшүр, эгерде түшүм расход менен бирдей болуп калса, үшүр кандай берилет? Так. Түшүмүңүз расход менен кандай расход кылдыңыз? Карызбы же кандай? Комбайнчылар. Мисалы бул 30 пресс бар да, 30 прессин сатса 20 000 болот да, бирок 20 000 расход. Карыз алганбы? Жок, карыз алган эмес, бирок 20 000 расход кылып койгон да. Дарыларына, комбайндарына. Карыз эле эмес болсо баары үшүр берет. Эгерде мен караңызда бир комбайндан мен 10 000 сомго карызмын да, бирөөдөн селитра кишине карыз алганмын да, өдөп чыкты да маңачы. Будай алдым же беде алдым, биринчи ошолорду берем. Алардан ашса, анан үшүрүн санайм. Ашпаса үшүр санабайм. Эгерде мен өзүм чөнтөгүмдөн кичине өзүмө селитра үйүмдө бар эле, өзүмдүн комбайным бар. Ошондо расход-расходду аны каралбайт. Чыккандан бергенге туура келет. Алла алам. Общий дуалар. Мыналар машалла дуалар ке. Анда туугандар мындай кылайлы. Чогуу жалпы дуа кылайлы дагы, анан таркайлы. Амин. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Аллахумма лакал хамду куллуху ва лака шукру куллуху. Ва лакал мульку куллуху ва илайка юрджа ал-амру куллуху биядика ал-хайру куллуху. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Жараткан Аллах, баарыбызды жоктон бар кылган өзүңсүн. Өмүр берген, ырыскы берген, иман берген өзүңсүн. Ушул күнгө чейин я Аллах жакшылыктар тартуулаган өзүңсүн. Сага алкыш мактоолор болсун. Баарыбыздын, ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын, жалпы мусулмандардын күнөөлөрүн кечиргин. Өзүң райымыңа бөлөп туура жолдон адаштырба. Намазга бекем кыл, ибадаткөй кыл, аманаткөй кыл, чынчыл кыл, баатыр кыл, берешен кыл, шүгүрдүүлүү кыл. Жараткан Аллах ынтымактуу жашоо бер, ыймандуу жашоо бер, райымдуу жашоо бер, уяттуу жашоо бер, биримдүү жашоо бер я Раббул аламин. Аллахым Кур'ан хадистин нуру менен жүрөктөрүбүздү, кабырларыбызды, ахиретибизди нурлагын. Дайыма өзүңү эстеп тура турган тил берген, шүгүр кылган жүрөк берген, буйругуңа баш ийген дене берген. Я Алла, эки дүйнөдө бактылыкка шерик болгон жубайларды берген, ыймандуу бала чака берген, урпагыбыздан кыямат күнгө чейин капыр чыгарбагын.
имандын чырагын өчүрбөгүн. Жараткан Алла жакшы мүнөз бер. Жакшы мүнөздү сенен башка эч ким бере албайт. Жаман мүнөздөн сакта, сенен башка эч ким сактай албайт. Баарыбызды разы кыл, баарыбыздан разы бол. Өзүң разы болбостон өлүм берме. Жараткан Аллахым, кыямат күнү пайгамбардын шапаатына бөлө, түбөлүктүү бейишиңден орун бер. Аллахым дозоктун отунан сакта, өзүңдүн наразычылыгынан сакта. Я Алла, күнөөкөрлөрдүн баардык күнөөлөрүн кечиргин. Я Алла, баардык ибадаткөйлөрдүн ибадатын кабыл кылгын. Я Алла, кимдер дуа үчүн айткан болсо, жазган болсо, баардык тилектерин кабыл кылгын. Эч кимге кор зар кылбагын. Муктаждардын муктаждыгын бүтүргүн. Ооруларга шифа бергин. Сапарларын бекатар кылгын. Үйнөн электерге имандуу жолдошторун, өмүр турмуштарын өзүң насип кылгын. Үйлөнгөндөргө я Алла имандуу, салихин, аулад, перзенттерди, уулдарды, кыздарды ата кылгын. Карызга баткандардын карызынан кутулганга өзүң жардам бергин. Ортобузга ынтымак бергин. 5 убакыт намазды я Алла мечитте окуй тургандардан кылгын. Өзүңдүн жолуңа чыгып, даават кыла турган, элди жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтара турган, иманды, исламды, ихсанды тарката тургандардан кылгын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.